Бул эл аралык маанидеги Ош Араван Чегабад унаа жолу. Учурда жолду кеңейтүү, тегиздөө иштери жүрүп жатат. Ага 10дон ашуун жумушчу тартылган. Аталган унаа жолу эскирип ремонттоого муктаж болчу. Ошол эле учурда жолдун кенендиги буга чейин 6 метрди түзүп, унаа тыгындары көп катталган. Капиталдык оңдоп түзөө иштери башталары менен жол жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар дагы алынды. Бүгүнкү күндө Ош Араван Чегабад унаа жолунун 22-чакырымында кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Ошондо 6 метр көчөнүн кенендиги 10 метрге жетет. Бул жолдун өзү негизги категориясы 4-категория. 4-категория болуп эсептелет. Эми азыр жол кеңейиши менен категория автоматик өзгөрөт. Ошол немеси менен иштер жүрүп жатат. Азыр негизи боюнча бул жерге тротуар менен неме түшөт, лоток түшөт. Ошол боюнча Буга чейин болгон эмес, буга чейин бул иштер болгон эмес. Эл аралык маанидеги жолдун бир бөлүгү делген Ош 3000 көчөсү дагы оңдодон өтүп жатат. Асфальт басуу иштерине чейин жол жээгине чыгып кеткен соода түйүндөрү алынды. Жергиликтүү бийлик жалпысынан 100гө жакын курулуштар жылдырылганын белгиледи. Анын негизинде 12 метр кенендиктеги көчө 32 метрге чейин кеңейтилет. Бардык жумуштар жергиликтүү бюджеттен жана жеке демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен ишке ашууда. 12 метр жолдарыбыз азыр бүгүнкү күндө мыйзам талаасына келип 32 метрге чейин бошотулуп, заманбап тротуарлар, суу кетүүчү лотоктор, зданияларыбыз архитектурный дизайнге карап туруп жумуштар жүрүп жатат. Жалпысынан 6 километр баллаштырылган. Араван районубуздун 90-жылдыгына карата 7 километр республиканский бюджеттен асфальт каралган. Борборубуз Араван районунун укаштырып биз Ош 3000 көчөсү 56-жалгы боюнча мыйзамсыз 100гө жакын соода түйүндөрү бузулуп, бул жолго чыккан үйлөр кыскартылып туруп, бүгүнкү күндө жумуштар аткарылып жатат. Аталган жолдорду 31-август өлкөнүн эгемендүүлүк күнүндө пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Айта кетсек, жалпысынан облус аймагында 300 чакырымга жакын жол оңдолот. Анын арасында эң илделген Ош, Ноокат, Разаков, Өзгөн, Мырзаке, Карагулжа унаа жолдору дагы бар. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, Ош.